тараве намаз качан пайда болгон дейт. Качан пайда болгон сүннөтпү дейт. Тараве намазы пайгамбарыбыздын доорунда окулуп келип, андан кийин Азирет Аббакыр, Азирет Умардын убагында окулуп келип, бирок адатта адамдар жекече окуп келишкен дагы Азирет Умардын убагынан баштап таравилер 20 рекет болуп, мына ошол бир имамга уюп окуп калганбыз дагы. Тарави намазын мечитте окулгандыгы өзү дагы сүннөт, экинчи сүннөтү мечитте окулгандыгы. Тараве парз эмес, сүннөт намаз. Эгерде колдон келсе, орозо бүткөнгө чейин бир жолу хатым кылып, Куранды баштан аяк окуган болсо сүннөт, үчүнчү сүннөт болот, урматтуу бир тууганым. Анан ошол учурдагы сахабалардын ижмасы менен тараве 20 рекет болуп калды. Азыркы күнгө чейин Мекке, Медине шаарларында дагы тараве намаздар 20 рекеттен окулуп келет, урматтуу бир тууганым. Бирок Албанидин жолун жолдоочулар гана 8 рекет окуйбуз деп көрүнгөн жерде фитна чыгарып басып жүрөт. Айткан сөздөрү туура эмес, урматтуу бир тууганым. Таравих намазын окуу парзбы? Таравих намазын кантип окуйт дейт. Таравих намазын окуу сүнна муаккада. Тарави намазы 20 рекет окулат, мечиттерде окулганы жакшы. Ага карабастан үйдө окуйм десеңиз ага деле уруксат. Убактыңыз болбосо 18, 16, 14, 12, 18 жок дегенде 2 рекет болсо деле таравихти бир үрүштеп окуп алсаңыз жакшы болот. Бирок сүннөт 20 рекет. Анан кээ бир адамдар шубха кылып 8 рекет окуйм деп чыкканы бар. Булардын ошол башка бир жамааттар, башка бир көз караштар бизге туура келбеген түшүнүк. Пайгамбарыбыздын осуятын туура эмес түшүнүп алгандар 8 рекет окуса, чындыгында тарави 2 рекеттен болуп, же болбосо 4 рекеттен болуп, жалпысы 20 рекет окулунганы макул. Орозо кармабаган адам таравих намазын окуса болобу? Ооба, кайсы бир себептен улам орозо кармай албай калса, ден соолугу жол бербесе, башка боло турган болсо, анда бул адам таравих окуса болот. Анткени орозодон бул ошол себептен чыгып турат. Ал эми башка убакта орозонун казасын кармап бергенде таравих окубай, себеби тарави Рамазан айында гана окулат. Демек, таравихин окуй берсе болот. Ал эми казасын кийин кармап берет, эгерде кайсы бир себептерден улам орозо кармабай турган болсо. Таравак деп жазып, таравих десе туура болот. Таравих намазына кандай ниет кылам айтып коюңчу дейт. Ниет кылдым 4 рекет же 2 рекет таравих намазын окуганга деп Аллаху акбар деп эле кадимкидей пешимден 4 рекет сүннөтүн окугандай, 2 рекет сүннөтүн окугандай кылып 20-ны толуктаган болсоңуз, иншалла таравихиңиз иншалла кабыл болот. Дагы бир угарманыбыз бар. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum, hormatly dostlar. Алейкумассалам ва рахматуллах баракатух. Кулак сизде. Дагы мусулмандар келаткан Рамазан айы менен куттуктайбыз. Устаз, 2 сурообуз бар. Орозо башталса буюрса, таравих деген 20 рекет намаз бар экен, аны качан окуп баштайбыз? Жана таравих намазын айтып берип коесузбу? Таравих намаздары ошол 20 рекет болуп, ошол куптан намаздан кийин окулуп, анан куптан 4 рекет парз окуп, кийин 2 рекет сүннөт, андан кийин 20 рекет таравих окуп, кийин 3 рекет витр важып окулат. Эркектер үчүн мечитте окугандыгы жакшыраак, ал эми аялдар үчүн үйүндө окуганы жакшыраак. Эгерде жалгыз окусандан бетер жакшы, урматтуу бир туугандарым. Деги эле орозо кармаганда ошол таравих намаз бекерден эмес. Анткени мына Абдумиталип деген ошол врач агабыз Саресеп гезитинде, башка гезиттерге макала жарыялады. Бул боюнча дарыгер, медицина кандидаты. Бул киши айтат, ошол орозо учурда ифтарлыкта жеп алгандан кийин, жанагы орозо кармагандан кийинки таравих окуган бул өтө пайдалуу депчи. Ошондуктан мен айтат элем, бул сүннөт намаз. Ал эми кээ бир туугандар 8 рекет окуп жүргөндүгү бул туура эмес. Мекке, Медине шаарларында ошол пайгамбарыбыздын доорунан бүгүнкү күнгө чейин 20 рекет окуп келет. Мына туурасы мына ушул. Ошондуктан 20 рекет таравих окуганды аракет кылган жакшы болот. Мечиттерде Кудайга шүгүр Кыргызстанда көптөгөн мечитте таравих намаз окулат. Угарман, кулак сизде. Ва алейкумассалам ва рахматуллах баракатух. Устаз, сизге ден соолук каалайм, оорубаңыз эч качан. Амин, рахмат. Бактыңарда маман болуңуз. Амин, рахмат. Мен сизге бир суроом бар эле, мо таравих намаз боюнча дагы. Таравих намазында 30 пара Куранды полный окуш керек деп окудум да интернеттен. Ошол туурабы? Анан Куран билсең жөн эле өзүбүз билген сүрөлөрдү айтсак болобу? 4 рекеттен сүннөткө зар сүрө кошуп окуйбузбу? Ооба. Рахмат бир тууганым. Таравих намазында 30 пара Куранды окуган сүннөт. Жок дегенде орозо бүткөнгө чейин ошол 20 рекетке ар бирин окуп отуруп, бир барактан окуганда бир айда 30 күндө, ошол 29 күндө таравих намазы Куран хатым болот. Эми бул мечиттерде окулунат. Ал эми үйдө Куран жаттагандар окуса бир жөн, бирок китептен карап окуган болбойт. А эгерде Куран толук жаттабагандар, ошол жана кудум пешинден 4 рекет сүннөтүн окугандай эле, ошентип эле окуп туруп, анан ошентип 20 рекет толтурган болсо, ошондо 4 рекеттен ошондо туура болот да. Ал эми
китептен карап окуй ала тургандар ошо орозо учурунда жөн убакта деле ошол бош убагында намазда сырткары убагында китептен карап күнүгө бир парадан окуса деле ошондо Куранды орозодо катым кылган болуп соопко ээ боло берет. Ал эми мечитке, ал эми аялдардын орозо күндө мечитке барбаганы жакшыраак, анткени ошо караңгыда барып мечитке барып анан кайра кайтып келген мен ошону көп деле колдой бербейт элем. Үйдө окуган жакшыраак болот. Кудай таалам орозоңузду талапиттериңизди кабыл кылсын. Албетте орозо деген эмне? Орозо бул урматтуу бир туугандар араб тилинде саум деп аталынып, кыргыз тилине аударганда тамак жегенден, тамак ичкенден, жыныстык мамиледе болгондон, ал эми сүйлөгөндөн да кармануу, өзүн өзү тыюу демектир. Ал эми шариятыбызда орозо дегенибиз таң аткандан күн батканга чейин тамак жегенден, ичимдик ичүүдөн, ошондой эле жубайлар өз ара жубайлык мамиледе болгондон сактануусу деген маселе. Күн чыккандан, таң аткандан күн батканга чейинки аралыкта мына ушул 1 айлык орозодо орозо же 29 күн болуп калуусу мүмкүн, же 30 күн болуп калуусу мүмкүн. Кандай болсо дагы мына ошондой кылып кармануу керек болот. Деги эле мына ушул орозону кармангандын кандай пайдасы бар? Кармабай койсо эмне болот? Деги эле орозо кармоо керекпи же жокпу деген маселе. Урматтуу бир тууганым, орозо кармоо биринчиден бул исламдагы 5 парздын бири. Эгерде кимдир бирөө орозо кармабай турган болсо, өзүнүн мусулманчылыгынын 5 парзынын, негизги 5 парзынын бирин, негизги 5 түркүгүнүн бирин жоготкондой болот. Эгерде үйдүн 4 түркүгү болуп, 1 түркү алып койсоңуз, үй кыйшайып барып жыгылып калгандай эле орозо кармабасаңыз, анда сиздин ыйманыңыз, мусулманчылыгыңыз дагы кыйшайып барып, бүлдүрүп калуусуна себеп болот. Андан сырткары орозо кармаган адам орозо кармагандыгы үчүн Кудайдын астында улук бир парз аткаргандыгы үчүн күнөөдөн кутулат, соопко ээ болот. Орозо кармагандыгы менен мусулманчылыгын, ыйманын толуктайт. Андан сырткары орозо кармаган адам орозо кармоо менен бирге такыбалардын катарына кошулат. Аллах Таала Курани Каримде лааллакум таттакун, балким силер орозо кармай турган болсоңор такыбалардын катарына кошулуп каларсыңар дейт. Аллах Таала орозо кармасаңар эле такыба болуп кетесиңер деп айтпастан, балким орозо кармасаңар мына ушул такыбалардын катарына кошулуп калууңар мүмкүн дейт. Анткени ар бир эле орозо кармаган инсан түздөн түз эле такыба болуп кетүүсү мүмкүн эмес. Балким орозону Аллах Таалам шариятында көрсөткөндөй, пайгамбарыбыздын осуятында айтылгандай орозо кармасак, мына ошондо гана орозобуз бизди такыбалардын катарына кошо турган болот. Андан сырткары орозонун өзүнүн пайдалары бар. Мисалы үчүн кыргыз айтылган ач кадырын ток билбейт деген сөз сыяктуу эле биз дайыма курсагыбыз ток болуп жүрүп, ачка болуп көрбөгөндүктөн башка жетим жесирлердин, кары картаңдардын, колунда жоктордун, жардылардын, кембагалдардын кыйынчылыгын билбей калабыз. Эгерде биз ач болуп көрө турган болсок, демек башкалардын дагы ач экендигин сезип, мына ошолорго жардам бере турган биздин сезимдерибиз ойгонот. Андан сырткары орозонун пайдаларынын бири, урматтуу бир тууганым, бул коомдогу болуп аткан адамдардын өз ара карым-катнашын чыңдап, коомдогу адамдардын өзү менен бири болгон мамилесин калыбына алып келет. Анткени орозо кармаган учурда сен байсыңбы, сен кембагалсыңбы, сен кандай айырмасы жок. Бардыгыбыз бирдей орозо кармап, бардыгыбыз ачкачылык деген сезимди чогуу өткөрүүгө келебиз дагы. Ошентип сезимдерибиз чогулуп, ошону менен бир бүтүндүк алып келе турган бир жакшы нерсеси бар. Андан сырткары орозонун пайдаларынын бири, орозо кармаган адам сабырдуулукка өзүн көндүрөт. Адам кантип мен сабырдуу болом десе, мына ушул орозо сен үчүн мектеп, сен үчүн медресе. Орозо кармаганда сен сабырдуулукка үйрөнөсүн. Кудай Таалам сен тыйының бар болуп, тамагың бар болуп туруп, иче турган ичимдигиң, суусундугуң бар болуп туруп, мына ошону ичпей, ошондон токтотуп калууң сени эрктүүлүккө, сени күжүрмөндүүлүккө, сени кайраттуулукка, сен өзүңдүн нафсиңди өзүң башкарууга, нафсиңе башкарылбастан, нафсиң сенин кол астында болууга түрткү бере турган мына ушундай касиеттүү көрүнүш. Ошондуктан орозонун пайдасын эсептеп олтурганыбызда бул өтө эле көп болуп кетет. Андан сырткары орозонун дагы бир эң чоң пайдаларынын бири, урматтуу бир туугандарым, орозо айында адам орозодон кийин дагы ар кандай бир абал келе турган болсо, деги эле инсандык жашоосунда кандай гана кыйын кырдаал болбосун, ошол кырдаалдан туура чыгып кетүүгө, ошол кырдаалга туура баа берип, ошол кырдаалдан шарият көрсөткөн тартипте бошонуп алууга мүмкүнчүлүк бере турган маселе. Себеп дегенде орозо айында адам жашоосунун бүтүндөй багытын өзгөртөт. Мисалы үчүн адам дайым эртемен тамак жеп жүргөн, түндө саат 3-тө туруп тамак жейт. Демек бул таң кала турган маселе. Демек өзүндөгү адатты
туура эмес жорун жосукту таштап жиберүүгө дагы орозо мүмкүнчүлүк бере турган маселе. Орозо болгону 1 ай. Ал эми калган жылдын 11 айында орозодогудай жашоо менен тартип менен жашоого аракет кылган болсок, иншалла биз бактылуулардын катарына кошулган болобуз, урматтуу бир тууганым. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور